Жайкы салуудан кийин группабыз менен 30 августта жолугуп, башыбыздан өткөн кызыктуу окуяларды, ким кайда болгонун айтып бермей салтыбыз бар эле. Бул жылы дагы адаттагыдай шаңдуу маанайда чогулдук. Отуруш ортолоп калганда группа башчыбыз ыйлап кирди. Эмне болгонун сурасак, төмөнкү окуяны айтып берди. Июнь айында эң жакын курбум жол кырсыгынан каза тапты. Курбумду табытка жаткызып, көрүнө коюп жатканда мунга баткан апасы табыттын ичин ачып, кызына кол телефонду карматып, "Чал кызым, чала кой" деп боздоду. Ошентип акыркы сапарга узатуу аземи дагы бүтүп, үйүбүзгө тарадык. Бир нече күндөн кийин уктап жатсам телефонума чалуу келди. Түнкү саат 3 эле. Уйкусурап бараңдан көзүмдү ачып карасам, каза болгон курбум чалып жатыптыр. Өзүмдү жоготуп коюпмун. Жооп бере албадым. Арадан бир канча күн өттү. Көзүмө көрүнүп кеткен го деп унутуп баштаганда, кайрадан түнкүсүн телефон шыңгырады. Дагы каза болгон курбум чалып жатыптыр. Алган жокмун. Эртеси чыдай албай курбумдун үйүнө барып, апасына болгон окуяны айтып берсем, апасы кубанып, мага кол телефонуңду таштап кетүүңдү суранам деп өтүндү. Эртеси эмне болгонун билейин деп үйүнө барсам, курбумдун апасын тез жардам алып кетип жатыптыр. Түнкүсүн жүрөгү токтоп калган экен. Үйүнөн телефонумду алып, ким чалганын карасам, дагы курбум чалыптыр. Кызыгы, апасы менен 3 мүнөт сүйлөшүптүр.